Туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Акыркы күндөрү интернетте ушунчалык бийликке нааразы болгон инсандар абдан көп болуп кетти. Азыркы бийликти биз көпчүлүк өзүбүз тандаганбыз. Кудайдан кийинки эле ишенген киши ошол Садыр Жапаров болчу. Мен ачыгын айтайын, Садыр Жапаровго добушумду берген эмесмин. Той алып баратасың коноктор келет, тоско чыгат, анан тоско чыккан коноктордун арасынан тос сүйлөп бүткөндө микрофондон жакында буюрса хан шайлайбыз, кимди шайлайбыз дегенде элдин бүттүгү Садыр деп эле тойдон жада калса кыйкырып чыкканда мен ошондо таң калгам. Элдин ушунчалык үмүтү чоң болуп атат Садыр Жапаровго, ушул үмүттү актаса экен деп. Азыркыга чейин мен үмүтүм үзүлө элек, буюрса актайт деген ой бар. Болгону менин оюмча сиздер да кошулат болушуңуздар керек. Жалгыз киши өлкөнү өзгөртө албайт. Буга деген коомчулуктагы кичине жардам бериш керек. Анан Садыр Жапаровдун командасы анча мынча чабал иштерди жасап атабы деп ойлойм да. Ошол эле пресс службасы, жана сүйлөп аткан сөзүм бардыгы пресс служба, кеңешчилери бар, командасы начар болуп атабы деп. Менин оюмча, жеке оюм. Буга чейин өзүңүздөр билгендей, биздин өкмөт башында турган Сапар Исаковдун командасы ушунчалык жакшы иштеген болчу. Бул видеону көрүп аткандардын көбү кошулушу мүмкүн. Эгерде жок, кошулбайм десеңиздер, анда жаман комментарий жазбай эле коюңуздар. Болгону жок, ал жарабайт деп эле койсоңуздар болот, же иштебей эле койсун деп. Менин оюмча, Сапар Исаковду кайра алып келип, ал кишинин командасын чогултуп, Садыр Жапаров Сапар Исаков менен чогуу тандем болуп иштесе, жакшы бир жыйынтыкка чыгат беле деген менде ой бар да. Себеп дегенде билимдүү, илимдүү, анан жаш, креативдүү, өзгөчө ойлонгон кадрлар бизге азыркы тапта ушунчалык керек болуп турат. Анан мурунку эле эски адамдар менен кайра эле чогулуп, ошолордун эле кеңешин угуп, алар менен эле кайра иштесе, менимче көпкө барабайт болуш керек деп ойлойм бул жумуштарчы. Ошондуктан баардыгыңыздардан суранарым, жаман нерсе жазбай комментарийге оюңуздарды жазып коюңуздар. Себеп дегенде Сапар Исаковду азыркы тапта күнөөлүү же болбосо баягы издөөгө алынып, кайра камалыш керек дегендер дагы болушу мүмкүн. Сапар Исаковдон дагы чоң мыйзамсыз иштерди жасап, коррупцияга малынгандар 1-2 айга отуруп кайра чыгып кете атышпайбы? Биздин Кыргызстанда баардыгы возможно болуп атат го. Ошондуктан Сапар Исаковго менимче мүмкүнчүлүк берип, Садыр Жапаров чакырып иштешсе, жакшы бир жыйынтык чыгат беле дейм. Оюңуздарды комментарийге жазып коюңуздар. Жаман сөз жазбаңыздар, орозоңуздар кабыл болсун.